Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан эфирден жолугушканыбызга биз чын жүрөктөн кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз. Кымбаттуу достор, сиздер үйдө жүргөндө рахмат жаным деген сыйкырлуу сөздөрдү айтасыңарбы? Бири-бириңерге кубаныч алып келүүгө аракет кыласыңарбы? Келгиле, мына ушулар жөнүндө берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө сүйлөшөлү. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Анткени адам бир гана нан менен жашабастан, Кудайдын сөзү менен да жашайт. Ыйык жазуу ушинтип айтат. Ыйык жазуунун барактарын ачып, Кудай адамга толук эркиндикти берерин, бирок ошону менен бирге бардыгы сага адам мүмкүн, бирок ошонун баары эле сага пайдалуу эмес деген кеңеш берет. Мына бүгүн биздин руханий аңгемебиз ушулар жөнүндө болмокчу. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Анда эмесе эфирде менин үй бүлөм деген рубрикасы жубайлардын жашоосун кантип жандандырса болот? Белгилүү психологко мындай деген суроо менен кайрылышкан. Мен өзүмдүн аялымды абдан сүйөм, ал да мени сүйөт. Бирок акыркы жылдары биздин мамилебизде кандайдыр бир өңгөөчүлүк пайда болду. Менин оюмча, бизде жумуш жана үй тиричилигинен башка эч нерсе калган жоктой. Бизди күнүмдүлүк турмуш, түйшүктөр басып алган сыяктуу. Ушундай оор кырдаал мамилелерден чыгууга мүмкүнбү? Биздин жубайлык жашообузду кантип жандандыруу керек? Балдарды бирөөлөрдүн көзөмөлүнө таштап коюп, аялыңыз менен үйдөн тышкары жерге, жок дегенде жумасына бир жолу чыксаңыз болот. Үй бүлөңүз менен чогуу спорт менен машыгып же тоого чыгып эс алсаңыздар болот. Бул биринчиси. Экинчиси, аялыңыз менен болгон мамилелерде романтикалык жалынды жандандырып турушуңуз зарыл. Бул үчүн бири-бириңерге сүйүү катын жазгыла. Майрам болбосо да ар кандай белектерди тартуулагыла. Дем алыш күндөрү күтүлбөгөн саякаттарга чыккыла. Үчүнчүдөн, бир гана аялыңызга тийиштүү болгон мамилелер үчүн сиз өзүңүздүн убактыңыздын жана күчүңүздүн бир бөлүгүн сактаңыз. Жеңил ойлуу мамиле жасабаңыз. Бул экөөңүздөр үчүн эң маанилүү. Төртүнчүдөн, жубайлар бири-бирин кадырлай билиши керек. Бири-биринин кадырын баалоого тырышкан жубайлар абдан бактылуу болушат. Үй бүлөдө ар бир адамдын муктаждыгы канагаттандырылышы керек. Никедеги жубайлардын бири-бирине болгон урмат, сыйы, туруктуулукка алып келет. Албетте, үй бүлөлүү адам күнүмдүк тиричилик менен алек. Бирок жубайлык жашоо жүк эмес, бул дагы жашоонун кубанычы экендигин унутпаңыз. Күнүмдүк милдетиңизде да жана эс алууда да кубанычтуу нерселерди таба билиңиз. Бактылуу никенин негизги бөлүгүнүн бири бул бири-бири менен пикир алышуу, бош убакытты чогуу, шаңдуу өткөрүү. Бир аял өзүнүн бактылуу жашоосу тууралуу мындай деп билдирет. Жашообуздун биринчи жылдарынан баштап эле биз күйөөм экөөбүз колубуз бошобогонуна карабастан бирге убакыт өткөрүү мүмкүнчүлүк тапчубуз. Бош убактыбызды биз спорт менен машыгып, саякаттарга чыгып, кооз жерлерге барчубуз. Натыйжасы кандай болду дейсизби? Биздин никебиз жыл өткөн сайын бактылуу боло баштады. Биздин иштен тапкан акчабыздын азырактыгына карабастан биз саякатка кичинеден каражат бөлүп турабыз. Мындай мезгилдер дайыма биздин эсибизге калчу мүнөттөр. Жыл мезгилине жана аба ырайына карабастан биз күнүгө чогуу активдүү эс алууну же күндү көңүлдүү өткөрүүнү эч качан унутпайбыз. Бул ден соолукту гана чындабастан биздин жашообуздагы экөөбүздүн бири-бирибизге болгон мамилебизди жандандырып турат. Ал эми сиздин жашооңуз кандай? Бири-бириңиздер менен чогуу жашоо сиздер үчүн кызыктуубу? Сиздердин жашоого өзүңүздү
канагаттандырган бир жакшы нерсе кошо алдыңызбы? Акыркы жолу качан чогуу эс алдыңыз эле? Качан бирге чын жүрөктөн аябай күлдүңүз эле? Анткени күлкү ден соолуктун мүлкү деп бекеринен айтышпаса керек. Биз жетишерлик жылмайып күлбөйбүз. Сиз буга макул болосузбу? Эгерде жубайлар ар кандай каталыктардан, трагедия чыгарбастан күлкү менен жоюуга үйрөнүшсө, анда үйдөгү абал укмуштуудай өзгөрмөк. Жылмаюу сиздин оюңузду чагылдыруунун дагы бир ыкмасы. Бул сиздин жакындарыңыздарды же башкаларды кадырлап, жакшы көргөнүңүздү билдирип тургучу дагы бир ыкма. Сиз качан жылмая баштаганда, башкалардын жүзүндө да жылмаюу пайда болгонун байкайсыз. Рахмат сизге. Менин күнүмдү сиз кубанычтуу кылдыңыз. Башкалар мени да байкаганын, мага кош көңүл эместигин сезе баштадым, деп ичинен айта баштайт. Жылмаюу адатта кайраттуулукту жоготкон кезде же көңүлүңүз чооп турган мезгилде баалуу нерсе болот. Бүгүнкү күндү үй бүлөңүз үчүн абдан бактылуу, шаңдуу кылыңыз. Белек алып келиңиз же күтүлбөгөндөй бир жакшы нерсе даярдаңыз. Кызыктуу аңгеме айтып бериңиз. Гүл тартуу кылыңыз. Жылмайыңыз, кубангыла, колуңуздан келишинче жубайыңыз менен жашооңузду көңүлдүү өткөрүңүз. Рахмат деген сөздүн күчү жөнүндө айта кетели. Үй бүлөңүздөгү мамилеңизде күнөөгө рахмат айтып туруу сиздин жашооңузду жакшыртарын сиз элес албайсыз. Адамды мактаганда анда кандайдыр бир энергия пайда болот. Ал адам асманга да учууга даяр болот. Башкаларга кубаныч берип туруу бул бийик нерсе. Ордуна эч нерсе сурабастан рахмат айтуу бул эң жөнөкөй жана эң жакшы нерсе. Ал эми мунун натыйжасы эң сонун болот. Ошондо сиздин үй бүлөңүздө тынчтык, сүйүү, бакыт жана түшүнүк пайда болот. Ошентип жубайлык жашооңузду жандандыра бериңиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Сиздер Мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгерде кимдир бирөө биздин толкунга жаңыдан гана кошулган болсо, анда биз сизге салам айтабыз жана сиз менен достошууну каалайбыз. Ошондой эле өзүбүздүн туруктуу радио угуучуларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми азыр биз сиздердин назарыңыздарды руханий ой жүгүртүүлөргө бурабыз. Ал мындайча аталат: жашоонун маңызын табууга үйрөн. Бул жөнүндө Кудай эмне дейт? Бүгүнкү күндө көп эле адамдар мындай деп айтышат: биздин өмүрүбүз ушунчалык кыска жана өмүр адамга бир гана жолу берилет, ошондуктан турмуштан баардыгын алып калыш керек. Бирок ойлоп көрсөңөр кымбаттуу достор, турмуштун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Анда турмуштан эмнени алышыбыз керек? Муну талдоого бизге курт кумурскалардын жашоосунан алынган мисал жардам берет. Мисалга алсак, ары бул чагылыкпаган эмгекчил, турмуштан жакшы нерселерди гана алат. Гүлдөрдүн ширесин сооруп, ал ары эң керек жана баалуу азыкты иштеп чыгарат. Өзүнүн жаратылышы боюнча ары кирди ташыбайт. Экинчи бир курт кумурска, бул коңуз. Анын жаратылышы таптакыр башкача. Ал дагы турмушта болгондун баарын алат, бирок анын гүлдүн ширесин алганын эч ким көргөн эмес. Каерде жаман жер болсо, анын жашаган жери ошол жер. Адамдын турмушу да ушундай эмеспи?
Ким Кудайдын айтканы боюнча жүрсө, ал арыга окшоп жакшы нерсени гана жоголтат. Арыны коңуз жасаган иштерди кылууга мажбурлоого болбойт. Ошондой эле Кудайдын айтканы менен жүргөн кишини жамандык кылууга, күнөө жасоого мажбурлоого мүмкүн эмес. Анткени анын жаратылышы андай эмес. Ыйык жазууда мындайча жазылган: Кудайдан туулган ар ким күнөө кылбайт, себеби анын уругу анын ичинде турат. Жана ал күнөө кыла албайт, себеби Кудайдан туулган. Ошондой эле тескерисинче, коңузду арынын жасаган иштерин кылууга мажбурлай албайсың, анткени анын жаратылышы башкача. Жана ошондой эле руху жок адамды ак ниет чынчыл болууга, Кудайдын осуяттарын аткарууга мажбурлоого мүмкүн эмес. Мындай адамдар тууралуу Расул Павел мындай деп айтат: алар ар кандай адилетсиздикке, бузулукка, арамзалыкка, ачкөздүккө, каарга, ичи тардыкка, өлтүрүүгө, талашууга, алдамчылыкка, жаман ойго толгон. Алар тилинен заар төгүлгөн ушакчы, Кудайды жек көрүүчү, тарынтуучу, мактанчак, кекиреген, жамандык издөөчүлөр, ата эненин тили албагандар. Алар акыл менен иштебеген, арамза, ырайымсыз, элдешпес, мээримсиз экен. Мындай иштерди жасаган өлүмгө татыктуу экен. Кудай адилет жазаага тартаарын алар билишет. Бирок өздөрү гана ушул иштерди жасаганга токтобой, жасагандарды да мактап жатышат. Кудай биздин бактылуу болушубузду каалайт жана турмуштун майда барат иштеринен негизги нерселерди айырмалап билгендей кылып тарбиялагысы келет. Кудай өзүнүн сөзү аркылуу мындай деп айтат: баарынан мурда Кудайдын падышалыгын жана анын адилеттигин издегиле. Анан мунун баары силерге кошулуп берилет. Көптөгөн адамдар жашоодо эң жогорку максаттарга жетиш үчүн байлыкка, билимге, жогорку даражага, даңкка жана дагы көп нерселерге жетиш үчүн баардык күчүн жумшашат. Бирок көбүнчө алар орто жолдо ар кандай күтүлбөгөн кырсыктарга, ооруларга жолугуп, баардык кылган аракети текке кеткенин көрүп, бул дүйнөдөн кете беришет. Улуу акылман Сулайман пайгамбар мындай деп айтат: ал энесинен жылаңач төрөлгөндөй, өз эмгегинен бир учта колу менен бирдеме албай жылаңач кетет. Бул оор кесел. Ал кандай келсе, ошондой кетет. Анын жел менен жеткен эмгегинен эмне пайда? Бирок бул адам эмгектенбеш керек дегендикке жатпайт. Адамдын жакшы турмушка, билимге, илимге, даражага жетишүүгө кылган аракеттери табигый нерсе. Бирок эгерде булар эң негизги орунга коюлса, эгерде буларга адам сыйынып калса, жана ошону менен бирге эң негизги нерсе этибар алынбай калса, анда булардан адамга эч пайда келбейт. Ыйса мындай дейт: эгер бүт дүйнөгө адам ээ болуп, өз жанына зыян келтирсе, кандай пайда ага? Же өз жанын куткарып алуу үчүн адам кандай акы төлөй алат? Адам тукумунун душманы болгон шайтан Кудай адамдардын жердеги кубанычын чегерип койгон деп адамдарды ишендирет. Адам тукумунун душманы болгон шайтан Кудай адамдардын жердеги кубанычын чегерип койгон деп адамдарды ишендирет. Бирок бул калп. Кудай адамга толук эркиндикти берет. Бирок аны менен бирге мындай кеңеш берет: баардыгы сага адам улуксат. Бирок анын баардыгы эле пайдалуу эмес. Бизге пайдалуу болгон нерседен баш тартууну Кудай бизден таалап кылбайт. Бирок ал бизге азап, тозок, кайгыларды алып келген нерселерден баш тартууга жана бизге жалаң эле кайгы алып келбестен, акыр аягында бизди түбөлүк жашоодон ажыраткан нерселерден баш тартууну гана талап кылат. Шайтан Кудайдын айткандарына ишенбөөчүлүктү жайылтып мындай дейт: өзүңө жаккан нерсени жаса, сага керек болгон нерсенин баардыгын ал, өзүң каалаган нерсенин баардыгын ичип же. Ушинтип кызыктырып, шайтан бейиште жүргөн адам ата менен обо энени бузган. Ал көп нерсени убада кылган,
бирок эч нерсе берген эмес. Ал эми алар болсо бардыгынан ажырашты. Ошентип биз турмушубуздагы негизги нерсени табууга кантип үйрөнөбүз? Ыйык жазуу буга жооп берет. Сенин колуң жасай ала турган нерсенин баарын күчүңө карап жаса. Андан ары адамдын бактысы канчалык чоң болсо да жердеги кызыкчылыктардан турбайт деп жазылган. Жашоонун максаты анын түбөлүк тагдырына байланыштуу болгон негизги маселени чечүүдөн турат. Адам руханийликте жашоого үйрөнүшү керек. Ал эми мунун мааниси бул сүйүүгө, тынчтыкка жана кубанычка толгон жашоо. Бул суроону туура түшүнүү ар бир адамдын азыркы жана келечектеги жашоосундагы бактысы менен байланыштуу. Сулайман падышанын акылман сөздөрүн эске салып көрөлүчү. Кудайдан корк жана анын осуяттарын бекем сакта. Анткени адамга керектүүнүн баардыгы ушунда. Анткени ар кайсы ишти, баардык жашыруун сырды, алар жакшыбы же жаманбы, Кудай төргөөгө келтирет. Ал эми Ыйса мындай дейт: адам жалаң нан менен гана жашабайт, ал Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Бир жолу Расул Петр Ыйсадан мындай деп сурайт: мына биз баардыгын таштап сени менен кеттик, бизге мындан эмне болот? Ыйса ага мындай деп жооп кылат: баардыгын таштап мени ээрчип кеткендердин баардыгы андан 100 эсе көбүрөөк алышат жана түбөлүк жашоого ээ болушат. Жана силер менин даңкымдын тагынан орун аласыңар. Senden gana tınçtık tavalat canım sağa umtulat. Dostum boldun sen boldun bir tuğanım barına
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.